Ассаламу алейкум, урматтуу Москва YouTube каналыбыздын катталуучулары, амансыздарбы туугандар. Москвада негизи таксини, доставканы, поварчылыкту кыргыздар басып калды. Ачыгын айтканда, бул чындык сөз. Бул жакшы көрүнүш. Неге дегенде, көз караш менен мындай караганда, бул майлуу сүттүү жумуштардын бири болуп калат да. Такси, доставка, поварлыкчу башка жумуштарга караганда. Бүгүн биз Якиторияда иштеген сыймык тууганыбыздан кабар алганы, күнүнө канча иштесе болот, ошолорду сурап билгени силер комментария жазыңыздар эле. Ошого келдик. Башында эле айтып коеюн. Биздин демөөрчү Эрнес байке кирди чыкты маселелери болгон болсо, наркы эрки проблемалар болсо кайрылсаңыздар болот. Казакстанга до конца айдашат. Чорнойдан базадан текшерип бериши абсолютно акысыз. 24 саат бою чалыңыздар, ишеничтүү туугандар, кеңир чалыңыздар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Денсаулык жакшыбы? Жакшы. Канча жылдан бери иштейсиң? Жумуштар кандай? Якиторияда күнүдө канча тапса болот? Айына канча чыгат? Ошол боюнча кыскача айтып бер биздин катталуучуларга. Бул жерге кирген көп деле болгон жок. Якиторияда иштесе болот экен. Сатына, заказына төлөнөт экен. Машина берет экен, тамак. Машина берет, эң негизгиси. Тамак ашы, бензин куюп берет. Расходу жок экен. Главное заказ кылсаң. Ошо да Кыймылдасаң эле ишти кыла бересиң, тыйындала бересиң деп кой. иш оңой экен. Секрет болбосо, Якиторияда иштегендердин канча пайызы кыргыздар? Кыргыздар где-то 70% кыргыздар үстүдө. Чоң эме, поварлар, официант. Орустар эми чоңдору. Чоңдору эле. Директор, менеджерлер, орустар болсо ато кан көп эле кыргыз, доставщиктер бүт кыргыздар өзү. Өзүң айтып калдың, Яндексте дагы иштедим, Delivery'нде дагы иштедим. Мына бүгүн эми Якиторияда иштеп жүрөбүз. Кандай артыкчылыктары бар экен эми Якиторияны? Якиториянын расходу жок экен, ошол жакта, ошо иштеп жүрөбүз. Машинасы бар, тамак ашы, бензини бар. Бузулуп калса оңдоп берет машинаны. Жакшы. Бүт бар, бир кузуна жооп берсек болду, урган жерибиз өзү оңдойбуз. Мотор жагы, бензин, ходовой жактары деген, а? Айына ошондо канча чыгарып калса болот? Айына эми азы 60 миң чыгарса болот, 90-95 миң алышат айлыкта. Өлү деген 60 деген, а? 6-1-5-2 кылып. Өзүң аланда график койдурсаң болот. Айдап аткан ладанын жылы канча, Бунун жылы 2022. Охо. Келгенде эле жаңы келген ошо. 23 миң километр. 23 миң жүрдү. Салонунан алып чыгып эле минген окшойсуң. Ооба, пленкада алып келген да машина. Механика. 1.6. Өтө жакшы. Канча кыргыз иштейт эми бул доставкада силерде? Бизде 10 киши иштейт. 10 кыргыз бала иштейт. Смен 8 адам жазат да күндө. 9 иштейт экен, 9 иштейт. Жумуш жакшы да. Жумуш жакшы иштесе болот. Бул Кыргызстанда ушу Москвага келип иштей албай кеткендерге, Москва жакшы эмес, анан кийин Москвада жүрүп жумуш таппай жүргөндөргө эмне деп айтат элең мисалы? Кандай сунуш берет элең мисалычы? Сен эми доставкада көп иштепсиң, бардык эле доставкадачы. Өзүң бир оюңду айтып, бир кайрылык кылып койчу, жумуш жок, эптей албадым дегендергечи. Келгиле, иштегиле, иштесе болот. Кыргызстанда да жүрүп келгениме 1 жыл болду. Иштеп жүрөм ошо. Бул жерге киргениме аз эле болду. Кан иштеп акча тапса болот. Жалкыларга шылтоо көп, иштегендер иштеп эле жүрөт. Иштегендер кыймылдап атат. Акчаны алып атат деген. Иштегендер иштеп жүрүшөт баары. Молодец, ишиңе ийгилик. Рахмат. Ушинтип иштеп жүрө берелик. Ошо тилеген ой максаттарыңа жет. Рахмат. Кудай кааласа Кыргызстандан жүрүп, Кыргызстандан көрүшөлүк мына. Аманда туруңуздар туугандар. Дагы кайсыл доставка боюнча тартайын, эмнелер кызыктуу болуп атат, комментарияга ой пикириңиздерди жазыңыздар. Ушинтип жакшылыктарда, жакшы видео аркылуу көрүшкөнчө, жарнамалар боюнча мөдөдөгү номерлерге кайрылсаңыздар болот. Аманда туруңуздар туугандар.